Тамчы аэропортунун аймагын тоскон дубалдын бир бөлүгү шамалдан улам экинчи рет кулап түштү. Ал ортодо Facebook колдонуучулары Калининградда каттуу шамалдан улам Россия деген жазуу жыгылып, USA деген тамгалар гана туруштук берип туруп калган сүрөттү бөлүштү. Бул сүрөт качан жана кандай жагдайда тартылган? Чыныгы сүрөтпү же фейкпи? Тмедиа текшерип көрдү. Издөө системасы аркылуу сүрөт 2015 жылы тартылганын аныктадык. Ошол жылдын 8 ноябрында Калининградда каттуу шамал болуп, жеңиш аянтында дүйнөлүк футбол чемпионатына карата орнотулган Россия 2018 деген жазуунун бир бөлүгү кулап түшкөн. Кийин USA деген тамгалар гана калганы тартылган сүрөт интернетте тарап кеткен. X социалдык түйүнүнүн колдонуучулары да бул сүрөттү 2015 жылы жүктөшкөн. Билдирүүдө Калининградда борон Россияны АКШга айлантты деп айтылат. Калининград Check.ru порталы жеңиш аянтында шамал Россия 2018 деген жазууну кулатканын жазып чыккан. Анда алгач Россия жазуусу USA болуп алмашканы, андан соң А тамгасы жана 208 деген сандар гана калганы айтылат. Макалада бардык тамгалар жерде кулап жатканы, ал эми анын жанында сүрөткө түшкөндөр башка күндөргө караганда көп экени белгиленген. Бул сүрөт Mail Check.ru платформасында да кызуу талкууга алынган. Колдонуучулардын бири алгач бардык тамгалар кулап, бир топ жигиттер 50 кызыктыруу үчүн USA деген 3 тамганы тургузууну чечишкенин жазган. Бирок бул маалымат ишенимдүү булактардан тастыкталган жок. Жыйынтык, социалдык тармакта тараган сүрөт 2015 жылы тартылган. Анда тамгалар Калининграддагы каттуу шамалдан кулап калганы айтылат.